Саламатсыздарбы, урматтуу 5-мектептин жааматы. Мен сиздерге бүгүн Google Class деген виртуальный класс тууралуу айтмакмын. Google Class'тан биз окуучуларга презентация, видео сабак, онлайн сабак, тесттин түрдүү формаларын берсек болот. Анчын биз Google'дун приложениясына киребиз дагы. Ошол жерде Google Class деген значокту тандап алабыз. Google Class деген приложенияны тандап алгандан кийин менде бул жерде сабак берген класстарым уже тандалган. Буларга мен жарым жылдан бери сабак Google Class'тан түзүп тапшырмаларды берип жүрөм. Сиздер жаңы класс түзүш үчүн бул жерде плюсту базасыздар дагы, создать курс дегенди базасыздар. Бул жерде сизге өзүнүн тааныштырмасын сурап атат, макулмун деп продолжить кыласыздар. Бул жерге мисалы үчүн 8 класс деп түзөсүздөр, 7 класс. Раздел азыр 4-чейрек деп предмет тарых. Аудитория бул 7 класстыкы деп койсоңуздар, создайтты базасыздар. Бир нече убакыттан кийин сиздерде виртуальный класс түзүлөт. Мынакей түзүлдү. Бул жерден сиздер сүрөтүн алмаштырып алсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн сүрөтүн коюп алсаңыздар болот. Бул болсо окуучуларга ушул приложенияны телефондоруна көчүрүп алып, Google Class'ка кире турган коду болуп эсептелинет. Ушуну 7 класска берип койсоңуздар, ошол 7 классыңыздар ушул код менен өзүнүн классына виртуальный түрдө кире берет да. Анан бул жакка көңүл бөлүңүздөр. Берде лента чыгып турат, кадимкидей эле жанагы Одноклассник, Facebook'тарда маалыматтар сыяктуу. Бул жер задания, колдонуучулар, анан оценки деп айтылат. Эми биз окуучуларга кантип тапшырма беребиз? Мисалы үчүн 2-3 тема өткөндөн кийин тест жибере турган болсок, тестти кандай кылып түзөбүз? Же биз сабак даярдап, аны же болбосо YouTube'дан бир жакшы видео же презентация жиберсек, ошолорду кандай кылып жиберебиз? Анын үчүн создайтты базабыз дагы, заданияны базабыз. Бул жерге мисалы үчүн биринчи бөлүм боюнча тест деп койсок. Инструкциясы бул жерде мисалы үчүн суроого жооп бергиле, анан тест менен иштегиле деп жазып койсоңор болот. Андан кийин добавить бул эмне кызмат кылат? Бул мисалы үчүн силер Google'де башка бир жактан келген презентацияларды алып чыксаңар болот. Ссылка болсо, мисалы үчүн YouTube'дан же бир жаңы бир нерсе видео материалда түзсөңөр ошонун ссылкасы. Файлды бассаңыздар, компьютериңиздардын ичиндеги баардык окуучуларга керектүү маалыматтарды жүктөсөңүздөр болот. YouTube'дан ар кандай видеолорду жүктөп койсоңуздар болот. Ал эми тест түзүш үчүн сиздер создать дегенди базасыздар. Бул жерден мисалы үчүн документтик негизде презентация, таблицабы же сүрөтпү, ушулардын баарын жүктөсөңүздөр болот. Окуучуларга тест аркылуу жиберип, алар телефондон белгилей турган болсо, сиздер форму дегенди базасыздар. Бул жерге тесттик форма түзүлөт. Форма деген түзүлдү. Бул жерге биринчи бөлүм боюнча деп коесуздар. Ат коюп коесуздар. Тарых деп. Анан кийин суроону, бул жерге суроону түзө бересиздер. Мисалы үчүн 7 класска суроо түзүш керек болсо, мисалы үчүн самурай кайсы мамлекеттин
мамлекетке тиешелүү деп мисал үчүн. Тиешелүү термин деп койсоңуздар, например. Деп туруп анан бул жерге варианттарын жазасыздар. Мисал үчүн Кытай. Улам вариант кошкондо добавить вариантты басып койсоңуздар, варианттар чыга берет. Япония, Индия деп мисал үчүн. Мынакей бир суроо 3 варианттан түзүлдү. Эми муну биз туура жообун белгилеш үчүн, өзүбүз биринчи туура жообун белгилеп алыш үчүн настройкага киребиз, дагы тестти базабыз. Муну күйгүзөбүз. Бул жерден окуучулар көңүл бөлө турган жер сразу после отправки формы. Ошону жиберер менен жазасын дейт. Жооп берилбеген суроолор көрүнсүн дейт. Правильный, туура жооптор көрүнсүн дейт. Балл, за ответ балл деген көрүнсүн дейт. Анан муну сохранитти базабыз. Анан бул жерге биз ответтерибиз чыгат. Бул жерде мисал үчүн биз 1 баллга 3 суроо берсек, туура жообуна, туура жообу Японияны белгилеп туруп, муну готово деп коебуз. Ошо менен биздин тесттик сурообуз бул жерде түзүлдү. Эгерде кийинки бетти түзө турган болсоңуздар, плюсту бассаңыздар, кайра кийинки бет келип чыгат. Бул кийинки суроону дагы түзө бересиздер. Мисал үчүн касталык түзүлүш. Бул деп туруп, бул жерге варианттарын жазып коесуздар. Индиядагы деп касталык түзүлүш, Кытайдагы деп мисал үчүн, Япониядагы деп. Япониядагы деп ушинтип түзүп кое бересиздер бул жерден. Анан муну дагы ответин базасыздар, дагы 3 балл бересиздер. Туура жообун белгилейсиздер да, анан готово деп коесуздар. Ошо менен сиздердин түзгөн тесттик ответтиңиздер, суроолоруңуздардын бардыгы өзүнүн дискке автоматтык түрдө сактала берет. Ошо менен тестти түзүп бүткөндөн кийин кайра курска киребиз. Мынакей биздин тезибиз түзүлдү. Бул жерде 7-класс деп белгиленип турат. Бардык окуучуларга чейин баллы канча, 100 балл. Сурок беришибиз керек. Мисал үчүн бул жерден 7-апрелге деп түзүп койсоңуздар, время обязательно же болбосо 6-апрелди алып времясын коюп коюш керек. 6-апрель саат мисал үчүн 10:00го чейин деп. Мынакей эртең 10:00го чейин тесттин суроонун берип жүргүлө. Бул жерге ошо тесттин атын жазып койсоңуздар болот. Анан кийин критические оценки дегенде, мисал үчүн создать критические оценки деп бул жерге өзүңүздөр ошо жерден бааны түзүп алсаңыздар болот. Ошо менен муну белгиледик дагы, анан кийин создать заданияны базабыз. Уже мына бөлүм боюнча бизге тест түзүлдү. Эми биз муну окуучуларга кантип жиберебиз? Биз муну окуучуларга жибериш үчүн муну биз копировать ссылку кылабыз. Муну эң оңой жолу. Анан WhatsApp'та ачабыз. WhatsApp'та мисал үчүн мен 7-класска сабак бербейм. Мисал үчүн 9дарга берсек, бул жерге коебуз. Вставить кылып туруп, отправить кылып жиберсөк, бул тест автоматский түрдө окуучулардын WhatsApp аркылуу алардын телефонуна түшүп калат. Анан окуучулар ошол жактан ачып алып тестти иштей беришет. Бул бир жолу. Ал эми экинчи жолу болсо, могу жерде пользователи деген турат. Ушул жерге биз WhatsApp группаларда ар бир
ар бир окуучунун аккаунтун алабыз дагы. Бул жерге аккаунтту жазып, мисалы үчүн Play Market'te аккаунттарын алабыз. Мисалы үчүн мына жерге Ахматова, Айдана деп койсок, мисалы үчүн анан муну чакырсак, пригласить деп чакырсак, бул окуучуга мындай приглашение келип калат. Бул почтасынан ачып, мындай почтасынан телефонун ичинен ошол жактан чакырууну көрүп, жанагы кодду жазып, анан тестти белгилеп, анан бизге ичинен отправить деп жөнөтүп жиберет кайра. Анан кийин окуучу тест окуучуга баргандан кийин, ал белгилегенден кийин бул жака кайсыл тест ким канчага тапшырды, оценки дегендин ичинде бул жерден ким канчага тапшырды деген тарыктагы биз берген баалардын баары ушул жактан чыга берет. Негизинен бул тест ушундай абдан Google Class абдан жөнөкөй экен, иштөөгө дагы оңой болуп эсептелинет экен. Ушул Google Class менен иштеп үйрөнүп алсаңыздар жакшы, ичине кирип түзүп алсаңыздар эле, анан калганын өзү ичинен баскылап отуруп көрүп алсаңыздар болот. Анда эмесе чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө.